2019-жылдын 23-октябрда Манас аэропортунун автоунаа токтотуучу жерде турган Honda Tornado үлгүсүндөгү автоунаанын багажынан киши колдуу болуп өлгөн Чүй облусунун тургуну 1980-жылы туулган таксист КХ анын жансыз денеси табылган. Ал жүргүнчүлөрдү ташуу менен гана алектенбестен буюмдарды ташуу менен дагы алектенип жүргөн. Аталган кылмыш ишинин бетин ачуу үчүн ыкчам топ түзүлгөн. Ыкчам тергөөнүн жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан адам өлтүрүүгө шектүү катары бир нече жолу уурулук жана зордуктоо менен соттолгон Чүй облусунун тургуну 1992-жылы туулган БЧ аткезчилик жана баңги заттарды сактоо үчүн соттолгон Ош облусунун тургуну 1987-жылы туулган ИЯ аттуулар кармалышкан. Кылмышкерлер кармалгандан кийин Ички иштер министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жаза аткаруу мекемесинин жазаларын өтөп жатышкан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жогоруда аталган жетекчилигинин көзөмөлүнүн жоктугунан шектүүлөр тарабынан каракчылык менен коштолгон өлтүрүү жасалганын деп билдирген. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Ички иштер министрлигинин айткандарына жооп берди. Кылмыш жаза кодексине ылайык жатак колониясына түшкөн айыпкер кайтарууга жана коомчулуктан обочо кармалууга муктаж эмес. Алар жума сайын келип каттоодон өтүп турат. Ал эми жатак колониясынын аймагынан сыртка болууга жашаган жердин каттоого туруп иш менен камсыз болгондон кийин гана уруксат берилет. Буга мекеменин кызматкерлери менен участкалык милиция инспекторлору көзөмөл кылышы керек деп жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришкен. Ушуга улай эле Ички иштер министрлигинин кызматкерлери да иштеш керек. Көчүнү карап көзөмөлдөгөн алардын милдети, деп Мелис Турганбаев кошумчалаган. Буга кылмыштын айынан Ички иштер министрлиги менен жаза аткаруу мамлекеттик кызматы жетектеген 2 генерал акырын бирин күнөөлөп, 2 генералдын тирешүүнүн алдында келип калган учуру. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлигин генерал Кашкар Жунушалиев, жаза аткаруу мамлекеттик кызматын генерал Мелис Турганбаев жетектейт.